Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздердин назарыңыздарда Ыйык Рамазан 2002 долбоорунун Рамазан айларын султаны аттуу телекөрсөтүүбүз. Биздин бүгүнкү коногубуз коомдук ишмер, алгачкы туңгуч акыйкатчы, Кыргыз Республикасынын 3 жолку чакырылышындагы депутаты, саясатчы, патриот мырза Турсунбай Бакир уулу, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Алейкум ассалам, карындашым. Сизде мусулман карындаштарымды көрсөм сүйүнөм. Анан сиз аркылуу Кыргызстанда биз мусулман коноктордун жалпы баардыгын куттап кетели Рамазан айы менен. Мына бир жумасы өттү Рамазандын. Эми калган күндөрдү эми жакшы ибадатын өткөрөлү деп, ушу мен да макулдугун берип передачаңызга келдим. Анан мага кызык болгон жери сахна чебери журналист болгонуна өзүм да кызыгып келдим. Кандай маек болот экен деп. Рахмат, макул болуп келгениңизге биз ыраазычылык билдиребиз. Албетте ушул биздин долбоорубуздун алкагында сиз менен ушул Ыйык Рамазанда алгачкы сиздин пландарыңыз, буга чейинки Рамазан айында эмне иш-чараларды уюштурдуңуз элеңиз, жана жаштарга кандай багыт көрсөтө аласыз, ушул жөнүндө бизге кеңирээк ачып берсеңиз. Хадистерде айтылгандай, Рамазан айы жашылыктардын айы болуш керек. Калган 11 айда кээде соп иштер кылып жүрсө адам, Рамазан айында күнүнө, саатына кылып туруш керек да аны. Анткени собу эбегейсиз көбүрөөк болот. Анткени Аллах Таала менен сүйлөшүү түзмө-түз болот. Анан бул жерде шайтандар да тоскоолдук бербейт. Башка күндөрү тоскоолдук берет, билесиз. Бул Рамазан айында кишенделет, ошон үчүн бул жерде адам бирдеке жасайм десе эркиндик да. Только жасаган ал ишти. Анан бул жерде бир хадисти эстеп кетким келет. Умар ибн Хаттам айткандай, жакшылыкта да жарышалы деп. Жана Осмон менен жарышканда радиаллаху анхулар бири-бирине таарынышып, ошондо пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи келгенде таарынышат да бири-бирине ошондо айтат да пайгамбарда. Жакшылыкта жарышкыла деп, үлгү болгула деп туруп, ошондой жарышууларга биз көп өзүбүздүн мындай беришибиз керек да. Бүгүн болсо эми хайп деген нерсе пайда болуп калыптыр. Бир жагынан эми ойлойм эми мүмкүн азыр ислам өнүгүшүндө ушундай нерсе керек деп туруп, хайп деп туруп. Анткени бирөө жаңы динге кирип, жакшы жактарын көрсөтөм деп туруп, бир хайп кылып коет экен, бир баары көрсүн деп, ал ишти деп туруп. Биз болсо эми Өзбек Ажы Чоттованов, анда Чубак Ажы да жок эле, Абдышүкүр Ажы да жок эле. Биз мал исламды жаңы өнүгүп атканда Кыргызстанда, кайра жаралып атканда ислам, биз анда уже такшалып, бүт ислам душмандары ошондо экөөбүзгө асылчу эле негизинен. Азыр болсо мен сүйүнгөнүм мусулмандардын саны эбегейсиз көбөйүп, анчында жаш алымдар, карылар, хафиздер, салиха кыздарыбыз көбөйүп, жолукчан кыздарыбыз көбөйүп, мен ошо сүйүнүп атам да. Ошондуктан аларды түшүнгөнгө аракет кылам да, булар исламга жаңы киришти, анан кийин сүйүнгөндөн булар жарыялап атат да, мынандай ишти кылдым деп. Мында түшүнүш керек. Анан кээ биркилер айтат, бул рия, андай мындай дейт. Жок. Рия бул башка нерсе. Ал чын дили менен ислам динине берилген эмес. Ал мына мени көрсүн, мен мусулманмын, ушундай деп туруп, мындай атай мактанганы. Булар болсо жок. Мына жакшы ишти мен кылдым, мурда мындайды кылбачы элем. Мына эми мен жолукка кирдим, же болбосо мына эми намаз окуш баштадым. Мына ажыга барып келдим, жакшы иштерди кылат. Ушуну мен туура түшүнөм, анткени башка сынчыларга да мен кайрылгым келет. Анткени Facebook, башка Instagram, TikTok'та окусаң эле баардык жерде сындап кетишет да. Кече эле башкача жүрөт элең го. Бүгүн болсо эмне кыласың деп туруп. Ошон үчүн Ораза айында да биз дават менен кээбирки адамдардын пейилин оңдошубуз керек да. Алхамдулилля, эми ислам дини жакшы өнүгүп атат Кыргызстанда, мусулмандар саны көбөйүп атат. Но биз сандан сапатка түшүбүз керек болуп атат да. Ошондуктан мусулмандар биздин эми инилерим, агаларым болобу, эжелерим, карындаштарым болобу, капа болушпасын. Но бул жерде бири-бирибизди сындоону ошо мында акыркы бир яшка тыгып коюшубуз керек да, аны эстешибиз керек эмес да. Анткени биздин душмандарыбыз и так көп. Ал душмандар кошулуп, мусулмандар бири-бирин сындап кетип атат да. Бул нерсе жакшы эмес. Ошондуктан жана жакшы иштерин көрсөткөндө биз айтышыбыз керек. Азамат, азамат иним, азамат карындашым, азамат досум деп туруп. Анткени бул исламды жакшы жагынан көрсөтүп атат. Бул чыгып атат башкаларды. Кана мен ушу жакшы ишти кылдым, сен да кошул, жарышайлы ишти. Сен мүмкүн менен жакшыраак кыласыңдыр. Же болсо кайра сен иш кылсаң, мен да сен менен жарышам деп, ушундай бир урам менен чыгыш керек да. Ошон үчүн Рамазан айында мен ушул ойду койдум, даватты улантуу пландардын бири. Анткени
Абшукур ажы айтқандай ұстазыбыз, мұсылман адам заманбап болуш керек. Керкілер түшінбейді, интернет келмей қаласыңар. Ал жерде исламды тел қойбайсыңар, өзгөчө динен алса адамдар. Бирок чубак ажы айтып кеткендей да, мақсат ажы айтып кеткендей, башка алдымдар айтып кеткендей, біз қолымызда эмне бар болсо ушунун баарын даватка жумшашыбыз керек. Өзгөчө пандемиядан кейін, баарыбыз ковид менен ооруп аткандан кийин, эми адамдар чогулта албайсың да. Ошондуктан эң жакшы коопсуздук жагынан да жакшы бул жерде бул интернет аркылуу дават кылуу. Бардык жерде көп адамдар топтой албайбыз. Эми иш-чаралар болот, эми ал жакта албетте коопсуздук бир чараларды көрүш керек. Жана колго антисептик кылып, маскалар тагып, мисалы сиз уюштурганыңызда иш-чараны жана өзүңүз коомдук бирикмеңизди ачканыңызда элдердин баары ошо киргенде эле колду антисептик менен кылып атты, маска чанып отурдук. Бул жерде сүйлөгөндө масканы алып коюп аттык. Ошондой чаралар менен өткөрсө болот, бирок баары андай кыла албайт да. Сөзсүз андай кылуу үчүн албетте бир чоң даярдык керек, спонсорлор керек, каражат керек. Ошон үчүн интернет бул даваттын эң оңой жолу болуп калды. Бүгүнкү күнү алыскы тоодо айылды карасаң да, ай биринде телефон бар, телефондо интернетке кирет. То есть бул түзмө-түз Алла Таала ушу ар бир нерсени жакшылыкка пайдалан деген, ушу телефондор ошон үчүн ойлонуп чыкканмы дейм да. Ушу гаджеттер, телефондор, ноутбуктар бүгүнкү күнү ар биринде бар. Ошондуктан даваттын эң түз жолу бул бүгүн айтсак болот, социалдык тармактар аркылуу. Ошондуктан пландардын бири ушу социалдык тармактардан улантуу даватты, анан кийин пиэлди оңдоо. Анткени бул социалдык тармак бул коомдун күзгүсү десек жаңылышпайбыз. Анткени коомдун көрүп аткан жаман нерселер, жакшы нерселер баары соц тармакка чыгат экен. Мына жакшы жактарда чыгып атат, мисалы иманга келгендер көп болуп атат, намазга жыгылгандар көп болуп атат, сооп иштер көп болуп атат. Бирок ошол мезгилде жана коомдо болуп аткан нерсе адамдардын гыжыры тез келип, ачуусу тез келип, уруша кетип, сөгүнө кетип, уруша кетип, мушташа кетип, бири-бирин өлтүрүүгө кеткендер бүт социалдык тармактар чыгып атат. Ошондуктан бул жерде пейилди оңдошубуз керек. Ооба биз бул жерде ачууччундукту мойнубузга алышыбыз керек. Ошон үчүн исламды дават кылып аткан ушуга негизи көңүл бурушубуз керек. Биз качкан пейилди кайтарышыбыз керек. Алсыз болгон иманды кубаттуу, күчтүү кылышыбыз керек. Мына өкүнүчтүү нерсе, ушул нерсени биз жеткизишибиз керек болуп атат. Иман сабагы боюнча биз канча жолу айтып аттык депутаттар, өзгөчө мына Төлөнов Арапбай, мен жана башка ушул иман деген программаны чыккандар. Киргизеличи мектепке. Болсо балдарыбыз билбей калып атат. Азыр болсо мына глобалдуу биз заманда жашап атабыз. Башка христиан секталарда, диндерде, анын ичинде адамзатка каршы секталарда келип, жаштардын акылына ээ болуп алышып атат. Бул нерсе туруштук эмнеден берилет? Мектептен. Ошон үчүн дин жөнүндө түшүнүктү мектептен бериш керек деп атат эле. Кудайга шүкүр, жаңы президентибиз Садыр Жапаров ирим ушул иман программасын киргизишибиз керек деп тапшырма берди. Ушу иман сабагы кирсе да, мен ойлойм ушу элдердин пейили оңолуп, иманы кайтып келип туруп, жана өзүн өзү өлтүрүү жок болот. Биз угуп атпайбыз коркунуч нерселерди. 7-класстан окуучулар экөө кол кармашып, оштон өзүнүн бийик кабат үйдөн таштап салышыптыр. Же болсо өздөрүн асфалды деп көп кабарлар келип атат. Же болбосо жана баласы атасын өлтүрүп, баласы энесин өлтүрүп, мындай нерселер жок эле бизде Кыргыздарда. Ошон үчүн биз пейилди кайтарышыбыз керек, жана иманга келишибиз керек. Ушул нерселердин баарын Рамазан айында мен ойлойм, биз 10 эсе, 100 эсе, 1000 эсе күчөйтүп ушу дават кылышыбыз керек. Мындан тышкары эми жакшы иштерге кошулушубуз керек. Жакшы иштер дегени эмне? Көп адамдар муктаж. Бүгүнкү күндө мына Рамазан айында да ачыкка отурушат көбү. Ушуларды биз унутпай жардам берип турушубуз керек. Мен азыр көрүп атам социалдык тармактарда биздин белгилүү ырчыларыбыз, мисалы Тудахун Усубалиев жана башкалар, өзүңүздө баш болуп, башкалар да мына азыр пакет, социалдык пакет деп коет, эми ушу тамак аштан берип туруп, биринчи керектөөчү азык-түлүктөрдү берип, жардам беришип атат. Ушуну кеңейтишибиз керек да. Анткени пайгамбардын дагы бир жакшы хадиси бар. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир жолу минбарга чыгып кетип атып, момун эмес, момун эмес, момун эмес деп 3 жолу айтканда, сахабалары сурап турду: "Я Расулуллах, ким момун эмес? Кимди айтып атасың?" дегенде, өзүң курсагың ток болуп туруп, коңшуң курсагы ач болсо деп туруп. Ошон үчүн биз биринчи айланабызга карашыбыз керек. Анан кийин мына ораза питир боюнча да мына түшүндүрүшүбүз керек. Молдокелер түшүндүрүп атат буну. Эми бизде айтып кетсек акча болбойт. Көбүнчө эски моундай билимине таянып көбү мечитке барат. Туура, мечиттен да бөлүнөт акчалар. Но бул жерде көп эле күмөн санайт экен да. Угуп атпайбыз, жазып атканды окуп атпайбызбы? Моллалар эмне кылып атат? Түшкөн акчаны, паланча акча түштү дейт.
Şu bizde bireunun akçaсын есептеген ustalar da bardығы. ооба Өзі батыс жақта айтады, bu этиканың bir elementi, bir принципі этиканың. Sen başka біреу қанша ақша тауатқаны қызықпағын деп тұрып. Бұл несі хадисте де бар. Sen ешқашан бір жақсы жашаватқанға көзің артпа дейді. Анткени бұл күнә болады дейді. Анан кейін сен өзі жақсы маңайда жүрішің үшін дейді. Бұл сахих хадистерден, Бухариден келген, Муслимден келген бұл хадистер айтқан, сен өзіңе начар жашағанда бір көз арттың қарағын деп тұрып. Ошонда сенде оптимизм пайда болады. Құдай шүкір, мен буға қарағанда үйім бар, мен буға қарағанда киімім бар, мен буға қарағанда бала шақам бар, тамақ ашым бар деп тұрып, сен оптимистік духта жашайсың. Анан кейін біреу особняк құрып алып тұр, біреу джип мініп жүреді, ошонда көзі күйіп жамандап жүресі, ал адам ешқашан өнікпей тұрған адамда бұл адамға боратшы керек. Ушумен өмір бойы өтіп кетеді, наразы болып өтіп кетеді өмірі. Ошончо ислам дениде азыркы мал цивилизациянын талаптары да сен өзүңө өзүң алек бол, өзүң өркүндөгөн аракет кылгын. А бул жерде ислам болсо даан түрткү берип атат, сен өзүңө жакшы эмес, өзүңө жаман жашаганга көңүл бургун, анан кийин салыштырып өзүңө жашооңо деп тур. Ошол үчүн мына ороза айындарында ушул нерсени биз айтышыбыз керек. Сен биринчи жакындарыңа кара, анан коңшуларыңа кара. Анан кийин жана ороза питтерди, зекетти берип атканда сен чапкылап барып белгисиз адамга берем, же мечитке берем деп аракет кыла бербей, сен ongora караганда өзү мусулманчылыкта ислам дини шариатта айтылат. Биринчи жардамды сен жакындарыңа башла, туугандарыңа башла дейт. Мүмкүн муктаж туугандарың бардыр. Ошого бер, сүйүндүр ошону. Бул эң чоң сооп болот. Туугандарыңа бар жашашып атса, коңшуңа баргын. Мына коңшу алып койгун. Сен жашооңду көрүп атам, мына кичине болсо хадия деп туруп бияқта. Анан кийин бергенден кийин жардамды хадия болобу, садака болобу, ороза питир болобу, зекет болобу, эч качан милдет кылыш керек эмес. Бизде өкүнүчтүү милдет кылууда бир мыйзам ченемдүүлүккө айланып кетти да. Эсиңде эмес, жардам бергем дейт да. Эми ал адам эсинен чыкпайт, кыйналып турган жардам берген. Кекелете берсе, такала берсе, бир күн ачуусу келет да, айтат да. Сен ушуна бир тойгозуң дейт. Şu жардам бергениме өкүнүп атам дейт да. Милдет кылуудан да биз баш тартышыбыз керек. Мындан тышкары мына мурда ороза айларында андай эми битке мындай сактаган акчаларым бар эле. Анда мен дайыма ороза айларында хиджаб кийгизет элем. Анткени хиджаб кийгенде кыздардын кээбиркелери акчасы жетпейт экен. Өзгөчө студенттер же социалдык абалы начарлар. Мен ошолордун баарын чакырып, эми 50дөн 70 чейин 80 чейин кыз келиндерге хиджаб кийгизчилем. Азырда Кудай буйрса мына кичине мындай каражат болуп калса, ошо эми мурдада 50-60 эмес, но бир 5-6 кыз келиндерге биз үй бүлө затыбыздан хиджаб берип атабыз. Анан өзгөчө мал Рамазан айында жана айтып кеткендей, жаштыктын айы дегендей, биз бир сыйра карап чыгышыбыз керек. Ким азыр биринчи кезекте муктаж жардамга. Мына кайра социал тармактардын жакшы жактары жардам сурагандар көп болуп атат. Мисалы бөйрөгүн алмаштырганы, же болсо операция жатканы, же болсо алыс жерге дарыланууга барыш керек экен, каражаты жок. Ошондуктан бул жерде жана ашардын азыр интернет деген ыкмасы сонун болуп калды да. Мурда ашарда айылдаштарга жардам берет эле. Азыр болсо айылдашың болбосо да, бир райондон болбосо да, бир шаардан болбосо да, бирок жалпы Кыргызстандан болобу, же болсо чет өлкөдө иштеп аткан мигранттар болобу, ошону көрүп туруп, сен жарыяңга жардам берет да. Ушул менен канча адамдар дарыланып атат. Мен ойлойм, ушул жакшы нерселерди ушу Рамазан айында биз көбөйтүшүбүз керек, күчөйтүшүбүз керек. Рахмат. Сиз айтып кетпедиңизби жогоруда, мындай бирикмелер, коомдук фонддор, ушулардын көбүшү азыр көп эле ачылып атпайбы? Ушуларды кандай туура деп ойлойсузбу? Кандай саясий көз карашпы же мамлекет деңгээлде караганда кандай? Булардын көбүшү жакшыбы мамлекет үчүн же коом үчүн же кандай? Сурооңуз эң орчундуу, эң курч суроо болду. Анткени Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент деп жарыялоо боюнча мыйзамдын автору өзүм болом. Мага кошулган Надира Нарматова карындашым, Мадалиев Нуркамил, үчөөбүз да ажыбыз. Анан бул мыйзамды биз жакшы ой менен жазганбыз. Анткени бардык эмес. Şu bir 10-15 aşıp geçse bir 30-40 beyökmet uyumlar, jalpı beyökmet uyumlarda jamanatты болуп туруп, чет өлкөдөн акча алып туруп, саясатка кийлигишип, анан тополоң кылып, митингтерди кылып, анан кийин революция уюштурганга аракет кылышып, булар саясатташып кеткен бейөкмөт уюмдар. Андайлар бат эле биздин мыйзам ушу Кудай буйрса кайра баштадык. Ушу мыйзам ишке ашса, анда булар чет өлкөлүк агент деп жарыяланат, жана анын иши көзөмөлгө алынат мамлекет тараптан. Эгерде булар чет өлкөдөн келген каражатты
кайра эле арам иштерге пайдаланса, бузук иштерге пайдаланса, мамлекетке каршы ишке пайдаланса, аларды чет өлкөлүк агент деген статус берилет. Жана алар эгерде бир эки эскертүүгө карабай кайра чагымчылык ишти уланта берсе, аларды жапканы мамлекеттин укугу бар. Бирок бул айтып атпайм, бир ашып кетсе 30-50ге чейин эле. А бүгүнкү күнү болсо мына 20 миңге чейин бейөкмөт уюмдар бар. Эми канчасы кагазда, канчасы реалдуу иштеп атат, аны Кудай билет, аны өздөрү билишет. Но мен билгендерден мал кайрымдуулук фонддору көп. Бул жакшы нерсе. Анткени мына биздин ата бабаларыбыз же орто муун көнүп калган мурда жашаганга, анда СССР мезгилинде мамлекет жардам берчүлү. Анда үйдө отурсаң да пенсияны үйгө алып келчүлү. Же болсо жана майыптар болсо жөлөк пулду алып келчүлү. Ана иштебесең үйүңө милиция келчүлү. Неме иштебей атасың деп иштетчүлү. Азыр болсо ушунча миңдеген адамдар жумушсуз, мамлекет аларды иш менен камсыз кыла албайт. Эч ким издеп келбейт, сага жумуш берейин, жүргүн деп туруп. Же болсо камап койбойт 15 суткага. Сен иштебей атасың, сен тунеядисиң, эми камаласың деп туруп. Андай нерсе жок. Же болсо майыптар керектүү учурда тура албай, же болсо азыркы нерсени биз жок кыла албай атабыз. Бул майыптар мисалы жылына атайын дарыгерлердин комиссиясына өтүш керек экен. Мына мен майыпым, путум жок, колум жок деп мен депутат мезгилде айткан элем, ушу социалдык жардам министрликке кайрылып, өкмөткө, президентке кайрылып, мен бир жылда адамдын буту жок болсо буту өсүп чыгабы, же колу жок болсо колу өсүп чыгабы деп туруп, эмне жылына кыйнайсыңар барбы деп туруп. Ушундай акылга сыйбаган нерселер бар экен да мыйзамдарда. Ушуну жокко чыгарган аракет кылайлы десек, өкмөт каршы болуп атат да. Эми бул жерде Кудайга шүкүр, мына эми президенттик башкаруу кирди Кыргызстанга. Мен ойлоп атам, Садыр Жапаров өзү депутат болгон, бул нерселерди жакшы билет. Эми ойлоп атам, ушундай нерселерди депутаттар көтөрсө, мен депутаттар угуп атат деп ойлойм, орозого иш болсо орозого кармаган депутаттар. Ал ушул маселени көтөрүп чыкса, анда майыптарды кыйнабай, ушу бат эле бир жолу сен справка алдыңбы? Ушул жөлөк пулду алган үчүн. Мына мен бутум жок, колум жок, көзүм көрбөйт деп туруп. Значит, өмүр бою мындай ушул справка жарайт, аны алмаштырыш керек эмес, жаңылаш керек эмес. Ушундай нерселерди да айтып кетиш керек. Ушу азыр мамлекет колунан келбей атканда, кайрымдуулук фонддор, уюмдар пайда болгондо, мээримдүүлүк фонддор болобу, же болсо аялдардын укуктарын коргоо боюнча болсо, же жаш балдардын укуктарын коргоо боюнча, жетим жесирлердин укугун коргоо боюнча, же жаратылышты коргоо азыр биринчи орунга чыгып атат, экология өзгөчө күн көрүү боюнча. Мына биз баары билип калды, биздин мөңгүлөр эрип, мына бизде глобалдуу бир катастрофага келип атабыз Кыргызстанда. Көрүп атабыз Кыргызстандын аба ырайын, быйыл кышта болгон жок. Чүй жакта өзгөчө, Бишкек жакта. Мындай болсо дүйнө боюнча болуп атат. Эртең суу жетишсиздик болот. Мына Украинада согуш болуп туруп, мына уже ачкачылык пайда болуп туруп, уже көп эле өзгөчө үчүнчү дүйнө деп коебуз. Бул өтө эле өнүкпөгөн, артта калган өлкөлөр, Африка, Азияда көп экен булар. Булар ачкачылыкка учурап атат. Ушул нерселерди биздин мамлекет кыла албаган ишти бөкмөт уюмдар иш кылып атканды биз колдошубуз керек. Ошон үчүн ушул жерде мен как раз сурооңузду пайдаланып кайрылып кетет элем, бизди душман катарында көрбөгүлө. Биз жана айтып аткан саясатташылып кеткен бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам жазып атабыз. А калган 99,9% бейөкмөттөрдү биз колдоп беребиз. Биз дегенибиз бул Кыргызстандын мекенчилдери, Кыргызстандын саясатчылары колдоп беребиз. Анткени мамлекет ал иштерге бүгүнкү күнү алсыз. Ошондуктан бейөкмөт уюмдар мамлекет кыла албаган ишти кылып турат бул жерде. Буну туура түшүнүшүбүз керек. Рахмат. Сиз айтып атасызбы жогоруда мектептерде иман сабагын киргизиш керек деп. Ошол эле учурда бир мындай бир ой пайда болот экен да, кандай адистер бериш керек? Мисалы үчүн буга чейин адеп сабагы киргенде, анан ага адабиятчы деле, физрук деле бере берген эмеспи? Ошондой болгон экен. Туура айтасыз. Анан эми ушулда мындай бир дыкаттык мындай керекпи дейм да, себеби дегенде ыйман болуп аткандан кийин анда туура багыт берүүчү, нагыз диний, руханий байлыкты кеңейте турган мындай адистер бере алабы? Ошондо каралабы, кандай болот биягы? Эң туура. Ушуну Кудай буйруса, мына биз өз сунуштарыбызды берип атабыз. Мен депутат мезгилде берген элем, буну 5-чакырылышта. Ошондо билим берүү министри эч баш ийбей киргизбейм деп. Акыры ар бир сессияда билим берүү министр Канат Сыдыков отставкага кетсин деп кыйкыра берип, акыры колуна жүрөк салып койгон, жүрөгүнө кол салып койдум окшойт. Акырында макул дейт, 10 пилоттук проект кылабыз деп туруп, 10 мектепке түндүк түштүктөн ошо иман сабагын киргизебиз деп айтты. Анан методика, усулдук китептер жок дейт. Аны Кудайга шүкүр Гүлө деген эжебиз бар, Илимдер академиясы, ал жазып чыкты. То есть бул жерде каршы чыккандарга азыр себеп жок. Усулдук китептер да бар. Анан кийин бул жерде сабак берген мугалимдер жок дейт. Туура айтасыз. Мага деп сабагын киргизип алганда ким гана сабакты бербеди. Ошон үчүн
Бұл жөн эле мындай бюрократиялык bir iş болуп калды да, отчет үчүн. Мына Кыргызстан министри президентке, өкмөткө же депутаттар отчет берет, бизде адеп сабагы өтүп атат. Ким өткөрүп атат аны? Анан натыйжа жетип атабы? Кантип физрук жеткисин адепти. Ал албетте дене тарбия боюнча мыкты адис физрук. Но адеп сабагын аны бир кесипкөй адам алып барыш керек аны, адис алып барыш керек аны. Анан ошол эле жана Манастын жети осуяты дегенде ким мына сабакты берип берди? Ошон үчүн балдардын кыздар көңүл мектептен баштап калып калат экен. Аны эчтеке үйрөнбөйт бул жакта. Биз болсо максатты жетишибиз үчүн бул кагазда отписка үчүн, бюрократ үчүн эмес. Биз чыны максат коюшубуз керек. Азыр жаштарыбыз баарыбыз айтабыз, биздин келечекте, бирок келечек имандуу болуш үчүн эч нерсе кылышпайт. Тек коюшту. Ошон үчүн мектепти бүтүрүп эле кыздарыбыз чет элге чыгып кетип атат. Ал боюнча 5 чакырылышта биз Ыргал Кадыралиев экөөбүз токтом жаздык эле, 23 жашка чейин кыздарыбыз чет элге чыкпасын жалгыз деп туруп. Чыкса окууга направление келиш керек, мына окуу өттү деп туруп. Же ишке. Алып барып туруп аякта анан кийин аяктан биякта секирип, аякта иштейм деп туруп анан көп эле кыздарыбызды мында алдап салдап жана сексуалдык кулдук деп коет, мен туура отурсам. Ошо чөйрөгө киргизип салышат, сойкулар болуп жүрүшөт. Же болбосо алданып калышат алар. Же болбосо аларды пайдаланып бургузуп салышат, буюмга окшотуп. Ошол нерселерге каршы биз токтом иштеп чыксак, өкмөттө жоопкерчилик каршы болду. Эми болсо ушундай нерселерди Кудай билсе мындай жаңы бийлик менен ишке ашырсак, мен ойлойм биздин кыздар чынында бул жерде чет өлкөдө мына жаш болуп туруп, кыйналбай турмушка чыгып Кыргызстанда күйөөсү жакшы иште иштеп туруп, жакшы үй бүлө болуп туруп, бул жерде төрөп, балдарды тарбиялап, ушундай үй бүлө болсо, анткени үй бүлө бул коомдун негизи, фундаменти. Аны түшүнбөгөндөр көп да, үй бүлөнү таштап коюшту. Ошон үчүн ажырашкандар бүгүн көп. Мына азыр көрөбүз, килеген жана Кадиллак, лимузин, джиптер менен чыгат, же Мерседестер менен чыгат. Ушундай узун караван болуп туруп, ЗАГСка чыгышат. Бир ай 2 айда карасаң ажырашып атат. Ажырашуулар өтө эле көп болду. Неге дегенде азыркы ата-энелер да жаштарга үйрөтө албай атат. Кандай үй бүлөдө жашоо алып барыш керек. Жаштар да өзү даяр эмес болуп атат. Ушунун баардыгына иман сабагы өзүнө камтыш керек. Көп эле түшүнбөй жана коркушат да, кой анда бизди арапташтырып кетип атасыңар деп тооба калдым дедим. Кыргыздар сактап калган ислам дини да. Мына биздин тилде сүйлөп аткан, түрки тилде сүйлөп аткан. Эми түрки тилге кошулат кыргыз тили. Кыргыз, өзбек, казак, түркмен, татар, каракалпак бизди ким сактап калды? Ислам дини сактап калды да. А эгерде могу биздин тилде сүйлөгөн ислам дининде болбосо көрүп атпайбызбы? Мына Сибирде жана орустардын түндүгүндө жашап аткандарды. Тувалардарды, хакастарды, якуттарды, шхор дегендерди, жана башка улуттарды. Алардын саны азайып бүгүн почти жок алар. А бар болсо да алар өзүнүн тилин билбейт. Алардын аттары да орусча, каада салты да орусча, ичкилик аларды жок кылып атат, анан динсиздик жок кылып атат аларды. Биз Кудай шүкүр дешибиз керек. Ислам дини бизди сактаптыр. Түшүнбөгөндөр айтам да, бизди кайра ошолор окшотойн деп атабы дейм да, биз арапташып кетти, бизди кыргыздар коркутуп атканга. Кудай шүкүр дешибиз керек. Ислам дини бул араптардык эмес. Бул жалпы адамзатка түшкөн. Аны бүт баары таанып атат. Бул дүйнөлүк дин ислам дини. Бул жана теңирчилерге окшолой бир эле элдин мурдагы тарыхый калдыгы эмес. Бул жаңы келген, жаңы деген эми башка диндерге салыштырмалуу, почти 1,5 миң жыл мурда Алла Тааладан түшкөн. Бул дин бизге Куран китеби түшкөн. Пайгамбар жөнөтүлгөн бул жерде. Буну эми тааныбаганда мен таң калам да, ушундай мээги аксыган адамдар дейм да. Эч болсо башка элдерди карасын. Башка жол менен кетип аткандар. Кудай сактасын, биз жоголуп кеткен жокпуз. Биз кыргыз боюнча калганыбыз ушул. Ислам дини сактап атат бизди. Ошондуктан иман сабагы ушул только жакшылык үйрөтөт да. Анан бул жерде сөз болуп атат, ким үйрөтөт дейт. Кудай шүкүр. Бүгүнкү күнү Кыргызстан бул медреселердин өлкөсү десек мен жаңылышпайм. Ар бир райондо, ар бир чоң мечитте медресе бар. Түштүк болобу, түндүк болобу. Ошол жерде окуп чыгып аткан балдар, кыздар отдельно окуйт, балдар отдельно. Алар дайыр мугалимдер да алар. Экинчиден болсо, Кудай шүкүр, ислам институттар, университеттер бар. Мына жогорку билим десең. Ана молдокелерге асылып кетишти, булар только дини илими бар экен, светик илими жок экен деп. А макул деп туруп, ошол эле медреселерде, ошол эле ислам институттарда, университеттерде светик сабактарды киргизишти да. Тарыхты, географияны, физика, химияны. Бүгүнкү күнү белким мына жөнөкөй мектеп бүтүргөн караганда, ушу медресе институт бүтүргөн молдокелер бүгүндө түрдүү тараптан өнүккөн инсандар болуп атат. Билими күчтүүрөөк болуп атат алар жалпы мектептерге караганда. Мындан тышкары, Кудай шүкүр дешибиз керек,
чет өлкөдөн окуп келген биздин балдарыбыз, кыздарыбыз. Мен ушуларга суктанам. Бизде эстер мезгилинде чет өлкөгө чыгуу өтө эле тыюу салынган да. Эгерде биз республикадан республикага өтсөк, мына мисалы мен Киевке барганда, чет өлкөгө баргандын сүйүнүм да, окууга барганымда, эстер мезгилинде. Хотя бул бизге окшош эле союздук республика эле. Азыр болсо мына Кудайшка Египетке барып, Мисирге барып окуп келишип атат. Бул жерде Пакистанга барып окуп келишип атат. Сауд Арабияга, Иорданияга бүт бажыга барып илим алып келишип атат. Ашып кетсем, мына эң жакын десек, мына Бухарага барып, Ташкенттен окуп келишип атат, Казандан окуп келишип атат. Кудай шүкүр дешибиз керек. То есть бул жерде иман сабагын алып барганы мугалимдер даяр. Буну физрукка, же эмгек боюнча сабак берген мугалимге бериш керек эмес. Же жана физика мугалимге бериш керек эмес, тарыхчыга бериш керек эмес. Даяр мугалимдер бар бул жерде. Жетиштүү. Только бул жерде калуу керек. Ушул жерде мен кайрылып кетет элем, урматтуу мектептин урматтуу мүдүрлөрү, завучтары, эжекелери, агайлары, эмне эле силер ислам динине каршы чыгасыңар, эмне жолукчандар каршы чыгасыңар. Төшү ачык, жалаңаш, жарым жалаңаш жүргөндөр каршы эмессиңер. Уят жерлерин жаап келген мектеп окуучуларга эмне каршы чыгып атасыңар, мен таң калам. Муну Раматылык Чубагажы да айтып өтүп кетти. Биз да канча жылдан бери айтып атабыз. Ушундай ислам динине каршы болсоңор анда кагаз жазып бербейсиңерби? Биз эртең өлүп калсак, бизге жаназа окубагыла. Биз мусулман эмеспиз деп. Анда силерди түз эле апарып, биз салбан астына көмүп койот элек, катып тиесем кечирип койсоңор озо күндөрү. Но бул жерде мен кыздарга болушуп айтып атам. Бул жолук кийүүдө өтө эле чоң жоопкерчилик, оңой эмес. Анан бул жерде сүйлөш керек, кызым жолукчан болду деп туруп. Анткени бул сени ушул жол каршы чыккан ата-энени эртең бейишке алып келет алар. Ушу түшүнбөгөнгө мен таң калам да. Ошон үчүн каршы чыкпагылачы. Урматтуу менин кесиптештерим, мен да өзүм педагогмун, биринчи образованием боюнча. Каршы чыкпайлычы. Ошон үчүн иман сабуу ушу балдарды мектептен баштап мындай иманга, адепке үйрөтсө, эртең булар да жакшы ата-эне болуп берет. Ал үй-бүлөлөр эч качан ажырашпайт. Анткени Алла Таала айткан, эң жаман көргөн нерсе бул ажырашуулар деп айткан. Буну мектептен баштап үйрөтсөк, бекем кармайт үй-бүлөнө. Анткени күйөөсү да айтат, мен үйлөндүм, бул аялым мага аманат экен деп. Мен акырет күнү буга жооп берет экенмин деп туруп. Анан менин мойнума милдет коюлду, мен ушул аялымды, бала чакамы мен багышым керек, акырет күнү жооп берем деп туруп. Эгер ач калып калса, эгерде үй жок көчөдө калып калса, мен жооп берет экен деп. Анан аял киши да ушул жерден иман сабагына үйрөнөт. Күнүнө күйөөмдө ыраазычылык алса, мен беришке берет экен деп. Ооба. Күйөөсүнө. Ооба. Анткени ата-энеси да сүйүнөт, мен кызым бактылуу деп туруп. Кээбир кайнелер бар да. Киреше берет, күйөөсүн турмушка чыгарып, күйөөгө берип туруп. Киреше берет да. Албетте бул үй-бүлө көпкө чыдабайт. Тем более күйөө баланы жаман аттуу кыла берсе, бул үй-бүлө көпкө чыдабайт. Ошон үчүн ушундай кайнелерге айткым келет, иманга келгиле. Силер кызыңарды турмушка чыгардыңарбы? Бакталай калагыла, ошол жерде өзүнүн кызындай болсун алар. Бактылуу болсун ал жерде. Бактылуунун бир эле жолу бар. Муну Өзбек ажы да көп айтат. Бул күйөөсүнүн ыраазычылыгын күн алып туруш керек. Анткени ата-энеси күйөө балага тапшырды. Ошонун ыраазычылыгын алып туруш керек күнүнө. Балдардын жалпы мындай бешикке кире турган жолу бул ата-эненин ыраазычылыгын алыш керек. Ислам дининде биз орчунду чоң суроого жооптор бар. Кичине суроолорго жооп бар. Жана Чубагачы күлдүргөндөй. Суроо беришпедиби? Шыпыргын эмне тике коюп койсо болбойт деп туруп. Эмне үчүн болот деп койгон. Анткени алган оңой деп туруп. Ошол нерсе да бул. Байым кыргыздардан илгертен бери келаткан үрп адаттар, анан каада салттар деп айтылып, анан ушул негедир эле келип акыркы учурда коомдо мындай улут менен динди ушунчалык мындай бири-бирине душман көрсөтүп атат да. Буга кандай сиздин көз карашыңыз? Мен чоң саясатка келгенден бери Кыргызстанда мамлекеттик идеология жок деп келчүлүм да. Анткени мамлекеттик идеология жок болсо, адамдын башы бош болуп калат. Ошондо жамандык иштерге бара берет да. Анткени идеология бар болсо, бул тормоз да. Кой, аны кылба, буну жаса, бул жаман иш, бул күнөө болот деп туруп. Анын нерсе жок болсо, адам бара берет жаман иштерге. Ошондон Кудай барыбыз иманыбыз бекем кылсын, Кыргызстанда кылмыштар көбөйдү. Өзгөнчө педофилия көбөйдү, анда нерсе жок эле да кыргыздарда. Анан кийин балдары тирүү болуп туруп, ата-энесини карыялар үйүнө тапшыруу, бүгүн орустар аз эле. Түштү болсо эми вообще орустар жок да, көбүнчө өзбек, кыргыздар карыялар үйүндө. Же жетим кайналарды карап көрсөк, интернаттарды, жетимдер үйлөрүнө биздин эле мусулмандын балдары. Биле Кыргызстанда эмес, Россияга барсаң да биздин кыргыздын балдары көп экен ал жакта, жетимдер үйүндө. Ошол үчүн бул жерде бизде жок нерселер азыр үстөмчүлүк кылып атат. Бул эмне үчүн? Анткени ошол эле биздин динге каршы чыккандар аны ордун эчтеке сунуштай албай атат. Эмне сунушташат алар? Идеясы жок.
Эми теңирчиликтен мисал көтөрүп аткандар, эми биз кайра теңирчи бололубу, жапайы бололубу? Өлүктөрдү талага таштап, же болсо жана чөөлөргө, кузгундарга таштап, же болсо сууга сыйынып алып, индейстер окшоп айтышат да, бул кыргыздар не болду деп 21-кылымда деп. Ошон үчүн кичине могу мээсин аксыкандар айткым келет да, адамзат бул жалпы бул нерсе баскычтарды басып өткөн. Анын ичинде жапайчылык коомду басып өткөнбүз, теңирчиликте басып өткөнбүз. Ооба, кыргыздарда теңирчилик бар эле. Ну, тарыхта калган бул нерсе. Эми жалпы адамзат дүйнө боюнча жалгыз Кудайды танып, же христиан дининде, же ислам динини тандап атса, бул жерде болсо биз жок артка кетебиз деген сөз, бул болбогон сөз. Бул кыргыз улутун жок кылат тескерисинче. Бул мен дайыма айтам, бул кыргыз элинин чыккынчылары, душмандары булар. Андан көрө мен айтып атам, мен кыргыздардын любой макал лакабын алып көргөн, любой макал, любой лакап бул ислам динине туура келет. Анткени ата бабаларыбыз бизге караганда данышман эле. Буну эч мойнуна алышпайт да. Бүгүнкү күнү мына бизде колубузда интернет бар. Биз 11 класс бүтүрдүк деп туруп мактанышат да, же болсо университеттен диплом бар деп туруп. Жок. Ата бабаларыбызга биз жете албадык, энелерибизге жете албадык. Алар бизге караганда данышман эле. Аларда табигый данышмандык бар эле. А бизде болсо жасалма. Ал жактан бул жактан чок бир билимди алып алдык, принцип жүрөбүз. Мен ушундаймын деп туруп. Жок. Ошо ата бабаңа салыштырсаң, сен ошондо кыйын төмөн болуп каласың. Анткени ата бабабызда биринчи ордо иман эле. Иман жаман нерсеге алып келбейт. Иман тескерисинче билим алууга түртөт. Адамдын өсүп өнүгүүсүнө түртөт буну. Бир жерде турура дейт. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Оку деп айткан. А буну оку деген бул жана интернет кара деген жок да бул. Билимди ал. Өнүккүн, өскүн деген нерсе да. А бүгүнкү болсо мен азыр айфонду өздөштүрүп алдым, же болсо интернетте мен ушунча подписчигим бар дейт, все. Иманың каякта, акылың каякта. Ата балага салыштырганда ата балары жетпейсиң сен. Ошондон бул жерде мен ошол улут менен динди бири-бирине кайрып аткандарга айткым келет. Жана биринчиден ислам дини кыргыз элин сактап калды. Болбосо мага оппонент болуп бергиле, башка элдерди алып көргүлө, ислам эмес, түрк тилинде сүйлөгөн. Экинчиден болсо бул кыргыздардын макал лакаптары өзүнчө идеология. Эгерде ислам динине корксоңор деп атам мен дайыма эле, макал лакаптар идеология кылып койгула, любой макал лакап бул исламга туура келет. Ошон үчүн бул жер карама каршы кылыш керек эмес. Үчүнчүдөн болсо, даже кийимге чейин алып көрөлү, каада салттарды. Мына азыр сизде сындагандар көрүп атам мен. Анжелика сындагандар көрүп атам. Ну, кыргыздын эски кийимдерин алып көрсүн. Ушундай эле кийимдер, улуттук кийимдер. Жүзү эле ачык, колдун манжалары ачык. Калган бар жогу жабык. Ошол элечек. Ошол кыздардын кийген кийимдери, аял киши, эркек киши кийеби, уят жерлери жабыктуу. А силерди сындагандар болсо, жолукту сындагандар, өздөрү улуттук кийимди кийишпейт. Өзі қысқа киінеді, бар жағын ашық киінеді. Бірақ тілі бір қарыш, сілге асылады да. Бірінші өзің киіп айтқын, өзің киінгенде мен солай айтады. Көрдің бе ме? Айырмасы бар екен өкіңірдің. Бұл хижапшанды ұят жерлері жауық, сенді ұятты жерлерің жауық деп. Киішпейді атталар. Ана сындағанын бұлар ұсты. Анткені бұлардың қаржыласы шет өлкеден болып отады. Ескеріңге салып қойын, бірінші кезекте Қырғызстан көзқарас болгондо бияққа өтө эле көп дини секталар келди. Өзгөчө христиандык секталар. Жана Белое братство, жана İsa пайгамбардын чиркөөсү анда мындай көп келишти. Анан караса, кыргыздар да өзбектер буларга азак кирип атат. Эмне үчүн? Анткени көбүнчө ал европалыктар. Экинчиден болсо, тили да башка, түсү да башка, аты жөнү да башка. Анан булар ойлонуп эмне болуш керек деди. Токто. Булар теңирчилерди биз спонсор болуп берели. Анткени булардын түсү окшош, фамилиялары, аттары окшош. Ушулар тезак жайылып исламдан баш тартышат деп туруп, теңирчиликти колдоп атпайбы булар? Ошо карап көрсөң, теңирчилер ошол Гузат Алиеваныкы аты, фамилиясы кыргызча. Же болсо жана Арслан Абдрахманов. Буну көбүнчө Арслан Алай дешет, өзүн Алай деп алган. Кыргызча, даже мусулманча Арслан Абдрахманов. Теңирчилердин өкүлдөрүн айтып атам да, башкалар алып көргүлө, баары кыргызча. Бул атайын проект. Анткени кыргыздар ичинде булар билинбей жайылып, ислам динин кыргыздар чыгарсын деп туруп. Өкүнүчтүү бул. Ошон үчүн бул адашкандарга биз ушу Рамазан айында хидаят Алла Таала бергенде дуа кылып турушубуз керек. Иншаллах булардай ислам динине кайтып келет. Мен азыр бир кызык нерсени айткым келет сизге. 99-жылы бейресми парламент делегацияны башкарып Ливия жамахирисине бардым. Бейресми дегеним анткени Ливияны анда Америка менен НАТО блокада калган эле. Ошондо айкай түз барса болбойт эле да. Биз Туркия аркылуу Туркиядан Мальтадан кемеге отуруп кирип барганбыз. Үстүбүздө Американ самолети учуп жүргөн. То есть Муаммар Каддафини байланышканы мындай тоскоол түзүлгөн да дүйнө боюнча. Буларды блокада кылган, азыркы санкциялар окшоп.
Ошондо барганыбызда эми Муаммар Каддафи менен жолуккандан кийин мен делегациянын башчысы катарында куруп барбайын деп жакшы ой менен айтып атпаймынбы? Кечирип коесуз, мен көрдүм, сизде бар жок эле бесплатно экен, окууга акча төлөбөйт экен балдар, кыздар. Медициналык жардам бесплатно экен, социалдык жардамдар бесплатно экен. Керек болсо жаңы үйлөнгөн үй бүлөгө келеген акча берилет экен, квартира алып алууга деп. То есть коммунизм экен да. Аны айттым, ушундай блокада болсоңор да ушундай жакшы жашайсыңар экен. Эми бир өтүнүч, мен Кыргызстанга кетип атам, кичине гуманитардык жардам бере аласызбы дедим. Анткени мына мен кече Ливия келерден алдын Казамранга бардым. Бул Тогуз-Тара районунун центри. Ошол жерге чейин баптисттер барыптыр. Ана колунда жок кыргыздарга акча берип, кийим-кече берип, үй салып берип, баптистин өткөрүп алыптыр. Көрдүңүзбү дедим. Биз мусулманбыз, алхамдулилlah дедим. О, акча берип, байлык берип, тамак берип, үй салып берип, башка динге алып кетип атат мусулмандар. Жардам беребейсиз десем, жооп берди, мен таарынып калдым ага. Ошондо таарындым, кийин таарынычым жоюлуп кетти. Ал айтты, жок дейт. Мен жардам беребейм дейт. Эмнеге десем, капа болуп айттым да. Анда биз баптисттерден айырмабыз эмне дейт. Анда сен курсаңга чыккен ислам дининен чыкпа деп курсан тойгузуп койсок. Сен акчаң жок экенде акча берип койсок. Сен жылыңга чыккенсип кийим кийгизип койсок. Анан сен үйүң жок деп үй алып берсек, бул алдоо жол менен ислам динine киргизишне кереги бар дейт. Бул калп жолдо дейт. Мен биринчи таарынып алып ага. Анан кийин Ливиядан Мальтадан кайра Стамбулга келип, Стамбулда мейманканада жатып, анан ойлонуп көрсөм, мен эмнеге таарынам? Муаммар Каддафи туура айтыптыр. Эмне үчүн биз адамдарды ислам динине калдырып алдашыбыз керек? Кой, курсаң ачып кетпесин, ма тамакты оозуна салып коюп, чайнап салып. Жоксо сен акчаң жок мен деп чөнтөгүнө акча салып коюп. Жоксо сен көчөдө калып турма үй салып коюп. А бул айтат экен да, бул ислам динине ошон үчүн мени алышты, анткени буларга керек экен деп туруп. Бул такыба мусулман болбойт. Ошондуктан бул жерде мен ойлонуп калдым, туура айткан экен. Ошондо Муаммар Каддафи да бир сөздү айтты да, сиз көрөсүз дейт. Бир топ убакыт өтөт дейт. Көппү, азбы дейт. Бирок ошол башка динге өтүп кеткендер баары ислам динине кайтып келет дейт. Анткени дейт, мусулман болгон адам дейт, башка динге өткөндөн кийин сөзсүз ал жаңы динди дейт, салыштырат ислам дини менен. Ал салыштырганда дейт, ислам дининин артыкчылыгын көрөт, кайра кайтып келет. Кайтып келгенде ошол эң такыба мусулман болот деп айткан да. Ушул сөзүнө кийин ынандым да, ушундай экен да чындап эле. Мен бекеле капа болупмун да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө айтып кетет, биз дуа кылып турайлы алар үчүн. Мүмкүн ушу Арслан Алай, Гүлзат Алиева, башка теңирчилер, же болсо мына светтик экстремисттер, алар экстремист деп айтам, анткени биз дин экстремист деп атпайбы? Курандан, хадисин айтып койсо эле. Өздөрү болсо атеист болчу. Адам маймылдан пайда болду, анда мындай деп атеист, экстремист деп айтып атат алар бизге каршы болуп. Ошон үчүн светтик экстремисттер, теңирчилер, башка секте кирип кеткендер кайра ислам динине кайтып келсин деп дуа кылып турушубуз керек. Иншаллах булар таква мусулмандар болот. Өзгөчө ошол ыйык Рамазанда көп дua кылалы. Кайрадан динге кайтып келишине Аллах таалам насип этсин. Анан эми ушул азыркы учурда биздин коом кыргыздарда айрыкча ушул мусулман үммөттүн бир бүтүн денедей болушуна эмне тоскоолдуктар болуп атат деп ойлойсуз? Эмне жетпей жатат? Эми биз дайыма Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын дуун эстешибиз керек да. Ага кыйын эле бизге караганда. Ислам жөнүндө китептер жок эле. Интернет жок эле. Телевизор жок эле, радио жок эле, гезиттер жок эле. Ошого карабастан ислам дини жайылып, дүйнөлүк динге айланган. Анда эмне үчүн алар илактаган жок дейм да? Ой, биз мындай жакшы ислам жеткизе албайбыз андай деп туруп. Анткени алар таква мусулмандар эле. Бизге таквачылык жетишпей атат. Бүгүнкү күнү мусулман болуш оңой. Шахадама келимени айтсак эле биз мусулман болуп калабыз. А момун мусулман болуш кыйын. Таква мусулман болуш анан да кыйын. Ошо биз дайым ошону максат коюшубуз керек да. Ороза айында таравих намаздарында бир себеби ушунан. Бул сүннөт, парз эмес. Но парздай пайдасы сообу бар да буну. Анткени Умар ибн Хаддам айткандай, бир мусулман деген адам сөзсүз таравих намазды окуш керек. Окуш керек таравих намаз. Эркек киши, аял киши да. Аял киши мечитке азыр баардык мечиттерде шарт жок, бул жөнүндө отдельно бир тема кылышыбыз керек. Бирок үйүндө иш болсо таравих намазды окуш керек. Бул адамдын мүнөзүнө, жүрөгүнө, көз караштарыны таква исламга алып келет да, таква мусулмандар эмесине алып келет. Таквачылык жетишпей атат. Мына мисалы өзүнөн башыбыз өткөн нерсени айтайлы. Эки улут аралык согуш болду Кыргызстанда. Эмне үчүн?
Bir tuan el. Ököde kıblası bir, okuyan kitabı Kur'an'ı bir, paygambarız bir, televizde okşaş Özbek Kırgızlarının. Em üçün iki yol uruş bolup ketti. Em üçün üçüncü kan tөгülüp ketti. Takvaçılık жетпedi. İki taraftan da manday kıyın manday Müslümanlar çıkkan yok dey tokto. Bu Kırgız bizim bir tuanlarımız. Allah karşı çıkmaylı, kol götür böyle. Şu жерде жашап атабыз, ынтымакта болойлу, өңгөрүп кырсанды өнүктүрөйлү, гүлдөтөйлү деп туруп, баардык бактылуу ишеле деп туруп. Же Кыргыздардан чыккан жок. Өзбектер биздин бир туугандарыбыз. Кой буларды сарптебегиле. Бул биздин мусулмандар улутка бөлүнбө деп Куранда айтылган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айткан бөлүнбө. Булар бир туугандарыбыз чогуму Кыргызстанды көтөрөлү деп айтканы болгон жок да, ошондо кан төгүлүп кетпеди эле. Эми болсо мына Кудайга шүкүр Кыргыз Өзбек тараптан таква мусулмандар көбөйүп, алымдар көбөйүп атат. Мына мен азыр рахаттанып көрөм, видеолорунда интернеттен көрөм Кыргыздардын, Өзбектердин алымдарына. Ушу таквачылык жетишпейт. Дүйнө боюнча мисалы бүгүн Кыргызстанды албай Йемен менен Сауд Арабияны алайлы. Эми биздин эки жерибиз бар, Мекке менен Мединада, Саудияда. Бүгүнкү Йеменде согушуп атпайбы? Башка мусулман өлкөлөрдү алып көрөлү, бири менен согушуп аткан мусулман өлкөлөрдү. Уят эле да бул. Ошон үчүн эми бул жерде үчүнчү нерсе бар, үчүнчү себеп. Бул чагымчылык. Жана биз экөөбүз айтып кетип аткандай, биз Кыргызстанда чагымчылык жөнүндө айтып кеттик. Светтик экстремисттер жөнүндө, теңирчилер жөнүндө, дүйнө боюнча ислам дининин душмандары чоң да. Көп да алар. Бул биринчиден мусулмандар бир болбосун деген Израилдин идеологиясы. Же христиан өлкөлөрдүн идеологиясы. Жана акыркы халифалыкты жок кылып Осман империясын, кой мусулмандар кайра бирикпесин. Булар биригип алса эле кайра дүйнөнү мындай мусулман кылып салат. Биз алыстан каршы турушубуз керек, булардын пландары бар. Жөөттөрдө да христиандардын пландары бар буларда. Исламдык халифалык пайда болбосун деп туруп. Ошондуктан бул жерде ички себептери бар, сырткы себептер да бар. Төртүнчүдөн болсо эми жана таквалык эле такасак болот. Көп мусулмандар өзүнүн милдеттерин, парыздарды, сүннөттөрүн билбейт. Мына биз дуа кылганда дайыма айтабыз: "Я Раббил Аламин, бизге Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн жашаганды насип эткин" деп туруп. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн жашасак, анда биз бирибизге жардам беришибиз керек. Буну өзгөчө ораза күндөрү Алла Таала Куранды бизге түшүргөндөн кийин, пайгамбарыбыз түшүргөн эстешибиз керек да. Сүннөт деген эмне? Значит, бирибизге жардам беришибиз керек да. Бүгүнкү күнү кайда жардам беришип атат? Ачкыда мусулмандар өлүп атканда, мына Мьянмада рохинжа мусулмандарды кырып атканда буддисттер канча өлкө үн катты, кой, анда кылып канча өлкө жардам бере алды. Мен эсимде бар, Туркия жардам берди, анан кийин Саудия жардам берди, анан Катар жардам берди. Калган өлкөлөрчү. То көбүнчө бул жана гуманитардык жардамга айланды. Азыр болсо мына эле беришип атат, эмче Украинада согуш болуп атканда баары жан талашып калышты дейт. Кокуй эле адам укугу бузулуп атат, качкындар пайда болуп атат, аны өлтүрүп атат деп туруп. Мамиле бирдей болуш керек. Ооба, Украинада согуш болуп аткан туура эмес бүгүнкү күнү. Но Украина жасаган мамилени Европа, Америка мусулмандарга жасаш керек. Кош стандарттар болуш керек эмес. Бүгүнкү күнү болсо биз биринчи кезекте мусулмандар өз үлгү көрсөтүшүбүз керек. Бай жашап аткан мисалы араб өлкөлөр. Алтындан унитаз жасайт экен. Минген машиналарды алтындан жасайт экен. Бул күнөө да. Акырет күнү кантип жооп бересиң? Ачкада мусулман өлүп атса, сен алтын унитазды туалетке киресиң. Ошон үчүн баардыгына биз таквачылыкка чакырышыбыз керек. Анан кийин сен карыз, була карыз десек болот да. Сен милдеттүүсүң, карызсың жардам берген башка бирөөгө. Ачкада сен колуңда барбы? Колдо жокко жардам бер деп туруп. Бул өзү шариаттын бир талабы да. Ошол нерсе болгучу чейин биз ынтымакка келе албайбыз. Ынтымак ушул нерселерден турат. Эми эгерде ынтымак болсо кана эми? Анда ислам мындан да эбегейсиз өнүгөт эле. Бүгүнкү күнү эң бактылуу адамдар мусулмандар болот эле. Бирок жана хадистерге такасак кайра эле Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буну билген окшойт. Айткан, бул жашоо мусулмандар үчүн түрмө. Капас. Бирок капырлар үчүн бул жаннат деген, бейиш. Акырет күнү болсо бизди бейиш күтөт, буларды тозок күтөт дегенде. Биз болсо капырларга окшоп туруп, бул дүйнөнүн кызыкчылыктарына берилип кетип атабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам не деген? Адамда материалдык нерсе, руханий нерсе тең салмакта болуш керек. Өкөн тең алып баш керек деп. Бул жерде эч ким айткан жок. Сен иштебе, байлыкты ойлобо деп. Жок. Ашка калышың керек эмес. Жакшы орточо иш болсо орточо жашагын. Но ушул кезде иманды унутпаган дегенде. Кайра иманга такалат. Ошон үчүн иман сабагы керек. Иман сабагын түшүнгөн адамдар түрдүү тараптан, эки тараптан өнүккөн мыкты инсандар болот.
бир суроо бергим келип атат да, бул өзүм үчүн, балким көрүүчүлөр үчүн. Илим менен билимдин айырмачылыгы. Билимди болгону ай бири эми мүмкүн укуктуу. Анткени Конституция жазылып калган. Сөзсүз баштапкы билимди алышың керек. 4 классты. Сөзсүз орто билимди алышың керек деп туруп. Бирок Конституция жок, сен сөзсүз илимди болушуң керек деп туруп. Илимди өзүбүз издешибиз керек. Ошон үчүн ислам дининде илимий адамдарды, алымдарды өтө эле жогору койгон. Керек болсо пайгамбардын мураскерлери дейт алымдарды. Алымдар деме ал жакта ал кезде жалаң диний университеттер эле. Пайгамбар мезгилинде, пайгамбардан кийин сахабалар мезгилинде. Анан кече жакында эле ушу батыш жакта университеттер пайда болгондон кийин светтик университеттер пайда болду. Болсо христиандарда да диний университеттер эле, институттар эле. Жана институт благородных девиц деп только кыздарды окутчу эле Россияда мисалы. Ошон үчүн илимге берилген адамдарды биз сыйлашыбыз керек. Илимдүү адам билимдүүгө караганда жогорураак турат. Айырмасы ушунан. Адам өзүнүн ниети болуш керек. Анан бул жерде пайгамбарды чакырууну унутуш керек эмес, чакыргыны. Биз илимде аракет кылышыбыз керек. Илимдүү адамды жеңиш кыйын. А билимдүү десек, билимде эми түрдүү болушу мүмкүн да. Мисалы мен биологиядан билимдүүмүн. Биологмун, же географмун. А башка билимдер боюнчачы, башка предметтер боюнчачы. А илим болсо бул адамды жаңы тепкичке алып барат. Бул мен ойлойм, бул Алла Тааланын түз буйругу, бул адам өзү өсүп өркүндөп эң жогорку зат болуш керек да. Айбанаттан айырмасы ушу да биздин. Айбанатта жок да. Илим билим, аларда инстинкт бар. Ата бабалардан калган булардын айбанаттын. Ушундай болуш керек экен деп туруп, алар жырткыч болот, же болсо чөптү жейт алар. А бизде болсо башка нерселер бар адамзатта. Алла Таала ушундай бизди жараткан да. Ушу ата бабаларыбыздан калган билимдерди биз тереңдетип, илимге аракет кылышыбыз керек. А бүгүнкү күнү мен ойлоп атам, мына азыркы адамды жапай алгач коомго таштап койсок, эми бир фантастика бир ой келсе да, машина времени деп коет го, өткөн мезгил өтүп кеткенде. Ал ойлоп билем да, ачка калат. Тамак таппай калат. Анткени алгачкы адам ич болсо билими бар эле. От жага албайт. Сууктан өлүп калышы мүмкүн эле. Ошондуктан башында от жагуудан баштап, тамактан баштап, жана эмгек куралдарынан баштап адам өнүп, анан кийин билимден башка илимде өнүгүп кеткен. Ошон үчүн бүгүнкү күнү технологиялар күчтүү. Бүгүнкү күнү роботтор бар, автоматикалык системалар бар. Адамды алмаштырып турат. Мына илимден жетишкендиги, мына билимдин айырмалыгы. То есть бул илимди айтса, кантип бир сөз менен айтканда, бул токтоп калбаган билим. Тынымсыз өсүп турган билимди илим деп айтсак болот. Изилденет, өлчөнөт. Албетте, адам изилдениш керек. Кармалат. Ооба. Анан кийин бул нерсе, Кудайга шүкүр, азыркы доордун жакшы нерсеси, бул эми кийинки муундарга да калып калат экен. Анткени мурда биз жана бир үңкүрдө сөттөрдү карап койсок, булар мергенчи болгон экен, ууга чыккан экен деп туруп, же болбосо тамакты ушундай жасаган экен, отту ушундай чыгарган экен десек, бул эми Оштодо, Сулеймантоодо бар ушундай сүрөттөр. Анан Скөлдө бар, Санташта. Анан кийин эски могу нерселер байыркы Египттен калган бизде калдыктар бар, пирамиданын жакта. Азыр болсо компакт дисктерге сактап калса болот, компьютерге сактап калса болот, телефондун памяти күчтүү, телефонго сактап калса болот. Эми китептерде өкүнчтүү окубай коюшту, но китептерде жакшы нерсе. Ушул жерде пайдаланып айтып кетет эле, китепти көбүрөөк окугула. Ушу Рамазан айында Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга анда ал окушту билбейт эле, жазышты билбейт эле, эмнени берген? Китепти берген. Үчүн китептер ол азайып калды. Биз олугуп кеттик, биз кыйынсып кеттик. Биз кыйынбыз, жок, биз кыйын эмеспиз. Китепке кайтып келиш керек. Китеп адамды тарбиялайт. Жакшы. Аябай жоопторуңуздан мындай бир эме алып атам да. Аябай жакшы, мындай дем күч, өзүмө дагы керектүү нерселерди алып атам. Рахмат, кубанычтамын. Акыл дегенди кандай түшүнүшүбүз керек? Акыл эми бир адамда болуш керек, бир болбосо анда өкүнүчтүү орукчан адамдар бар. Аларды туңук чаккачы омбудсмен болгондо көйлөп кыдырып текшергенмин. Буларга эми айла жок. Алла Тааланын буйругун ушундай жаралып калган булар. Адам деген аты эле болот экен, Чимкоргон, башка психдиспансер, Скөлдө болобу, башка жакта болобу, мен Таласта болобу, Ошто болобу, бүт баарын кыдырып чыккан элем. Анан ошондо ойго келдим да, биз акылдын кадырына жетпейбиз экен да. Биз бир şu akıldığımız da özüdü maqtab şu toşka toxtap kalan bolabız da. Akılda önüp turuş керек да. Жана сен айткан илим, билим, бүт баары акылга байланыштуу. Эгер акылың жок болсо, илим, билим да жок болот бу жакта. Анан акылдын өзгөчөлүгү адам анализдеш керек, ойлонуш керек.
Эгер де биз ойлонбосок, анализдесек, анда телефондан айырмабыз болбойт анда. Ошондуктан акыл керек, өзгөчө азыркы замандаштарга керек. Бүгүнкү күнү маалыматтык согуш болуп атканда, маалымат үчүн көп келип атканда, баарын анализдеп, bir pikirdi özünçe manda tüzüşün gerek de. Eğer de aklın işlebese, bir nesini cüttüversen, malumatı cüttüversen, analiz kıla albasan, anda sen zombi bolup kalasın, anda mankurt bolup kalasın. Рахмат. Биздин багы убактыбыз дагы соңуна жетип калып атат. Ошондуктан багы мындан мурунку келген коногубуз дагы кийинки конокко берген бир тапшырмасы деген бир рубрикабыз бар болчу. Сиз кийинки буга чейинки Айпери Куби кызы келген, сизге деген өзүнүн долбоору да бар экен. Ошол ыйык Рамазанда кайрымдуулукка ким болсо да билбейт болчу, бирок ким болсо дагы биздин катарга кошулса деген тапшырмасын берип кетти эле. Сизге аны аманатты тапшырдым дагы. Сиз кийинки конокко кандай тапшырма бермек элеңиз? Значит, Айпери кызыбыздын долбооруна кошулам. Чакырган болсо расмий түрдө телевидение айтылып кетти да. Болду анда кошулабыз ага. Мен ойлойм, жолукчан кыздарыбыз жакшы нерсе үндөйт, жаман нерсе эмес бул. Ошондуктан мен рахаттанып, кубанып кошулам ага. Кийинки конокко мен айтып кетет элем, жашоо өтө эле оорлошуп кетти. Şu мен өзүм эми жарыялабайм, анткени мусулмандар мактанбайт дейт, мактанса соо кетип калат дейт, рия болуп кетет деп туруп. Ошон үчүн мына бүгүнкү күнү операция муктаж адамдарга эч болсо 5 жана жардам берсин. Колунан келишинче, мен айтпайм баланчы миңден берсин деп. Колунан келишинче 5 жана тандап алып туруп, азыркы чукул убакытта жардам керектүү адамдарга жардам берип койсо, ошону сунанат элем. Рахмат. Биз да көрүүчүлөр менен коштошууга аргасызбыз, анткени биздин убактыбыз соңуна жетти. Кайрадан ушул эфирде программабызда кезиккенче сак саламат туруңуздар, аман болуңуздар. Сизге келгениңизге чоң рахмат. Рахмат, Аллах разы болсун. Баардык оразабыз кабыл болсун.